Эгерде сиз Вальберске кирем деп жатсаңыз, ниша таппай жатсаңыз, биринчи киресиз дагы ушул үйгө керектүү буюмдар же болбосо кийим, эмне товар сатышты кааласаңыз, ошол товардын атын жазасыз дагы. Например, мен емкость для супучек деп жазып алдым. Биринчи эле чыгып турган бул товарды басам, 2880 рубль экен. Эми мен муну скриншот кылып аламын. Скриншот кылып алдым. Эми Кытай сайтына барышым керек дагы, ушул товарды издешим керек, канча рубльдан мага стоит или не стоит алганга Кытайдан, же болбосо Вальберске алып келип сатканга болобу болбойбу. Эми киребиз дагы. 1688 Пиндодо, кайсы Taobao, кайсы сайттан аласыз, ошону басасыз. Фотоаппарат аркылуу издейсиз. Фотону өздеп жатат. Бул жерден ар кандай баада чыкты. Мына 19 юанинг деп турат, 39. Бул жерде 186 юанинг дейт. Бул качествосы, количествосунан зависит этет, алып кете бересиз. Например, мен муну басып көрөйүн. 31 юанинг дейт. Мына, эми муну эсептеп көрөсүз. Бул жерден видеосу дагы бар. Товар кандай колдонулат. Мынакей 31.39 юанинг дей берейин. 不得不说，来我家的男朋友都看中了这个杂粮桶，以前的杂粮。 Сонун эми бул канча юан? 32 юанинг дей берейин. Мынтип Яндекске киребиз дагы. Эми юанинг рубль деп жазып туруп, же болбосо Кытай акчасы рублга же сомго деп жазсаңыздар чыгат. Бул жерде мен 35 деп кое берейин. 390 рубль 25 копейка экен. Элестетиңиздер эми. Бул жерде Вальберсте 2800 рубль, жол кирасы менен 800 рубльга келсин дей берейли, бирок 800гө деле жетпейт. Ошондо таза Вальберстин проценттери логистика болуп атып, бул жерден грубо айтканда таза 2000 рубль калат экен. Сонун